бүгүнкү практикалык семинарыбыздын темалары бул карагат жана малинаны өстүрүү жана көбөйтүү. Ошолордун агротехникалары тууралуу бүгүн семинар болот. Жана ошондон башка темалары булар азыктандыруу, көбөйтүү, дарылоо темалары болот. Анан ошондой эле бизде деген бүгүн практикалык дагы көрсөтүүлөр болот. Анан биздин деген бүгүнкү адистер булар мына Бейшенканова Бермет, биздин агроном таанысаңар керек. Тиякта Нурбек, Камчыбеков Нурбек, жана биздин долбоордун жаңы агроному Чынара Эркинова. Ошого каршы эми 110 литрге 10 грамм кошулуп, уктап жаткан жана вегетация учурунда чачсаңыздар болот деп бурат. Максун кайсы элдер зыянкечтер көп катталат, түшүмүңөргө зыян берет, ошолор боюнча маалымат пикир айтсаңыздар болот. Көрдүү сливаларды черепашкада басып атпайбы? Ошол эмнеден? Черепашканы деди жерден калканчалар шитоп. Ошо кыргызча калканчы дедим го. Черешня, вишняга жабышат. Шабдалы, черешня, вишня да көп болот. Ал эми жалган калканчалар болсо алмада да көп болот. Бирок эми бияга эртерээк да сентябрь октябрдын аягынан баштап жүрүшсөңөр болот да. Жок, мисалы үчүн азыр макул карагаттычы азыр кайсы? Ошон үчүн үч учурда атпайбызбы? Жаз күзүндө, кеч күздө, кышка 3 жума суук киргенге чейин жалбырак бир 70% түшкөндөн кийин суукка 3 жума мындай примерно болжол менен 15 күн калганга чейин кыйышсаңар болот. Жазында болсо февраль, марттан кийин баштап эле жерде мисал кар кетип бирок суук болот да, ошол учурдан баштап бүчүрлөр ойгонуп, баягы сок башталганга чейин. Сок качан башталат? Кыйганда баягы жашаккандай болот го. Мисалы көргөзө берели. Негизги бутакты кыйганда баягы сок мына уже көрдүңөр, уже сок сразу сууланып атат. Күзүндө мисалы вегетация сокодвижение бир аз басаңдаганда сок чыкпайт. Жазында эрте кыйсаңар баягы сокодвижение башталганга чейин сок чыкпайт. Ошол учурга чейин жүргүзө бересиңер. Аны мисалы бүгүн кылдыңар, эртеси же болбосо карасаңар мындай сууланышып, жашаккандай болуп калса, анда уже кеч болуптур деп токтотуп коесуздар. Ал эми жайкысын болсо жүргүзө бересиңер кайсыларга. Мисалы жакшы эле куст өсүп атат, бадал өстү, арасынан 1-2 шактар куурап калды. Куурап калды же ошолорду кескенге болот. Эми отпай, витамин отпай, аларгачы пайдасы бар. А биз болсо химикат эле чача беребиз да. Ал деле стресс кылат өсүмдүктүчү. Анан мондай кенени байкайсыңар окшойт э? Көрүнгөр окшойт, астында мондай эме болуп кетет, кургак болуп кетет. Сыртында көрүнбөйт, астын жакшылап карасаңар кадимкидей килештер бар. Эми тааныштырып кетти. Эми биз азыр көбөйтүү жолун айтып кетелик. Барыңар эле жаңы сортторду сатып алып атасыңар, акча төлөп атасыңар. Мен сунуштайт элем, анча акча коротпой эле өзүңөрдө жакшы сорттор бар болсо, үйдүн шартында эле огородуңарда эле көбөйтүп алсаңыздар болот депчи. Астын жаппай калат, тияктагылар көрөт. Көрсүн эжеле. Саламатсыздарбы? Ак суу органик кооперативинин мүчөлөрү жана теплокличинг органикалык аймагынын катышуучулары. Бүгүн биз семинар өттүк. Койка уюмунун уюштурган семинар болду, практикалык. Бул жерде 2 темада семинар өттү. Бирөөсү исууну акиташ күкүрт эритмесин кайнатып үйрөтүү болду. Экинчиси карагат, малина көчөттөрдүн, алманын көчөттөрүн кандай отургузуп, кандай черенковать этип, кандай кыйыштырып, кандай дарылоону үйрөттү. Бул семинар эл үчүн абдан пайдалуу болду. Эл суусап калыптыр, кызыгуу менен келип угушту. Чынында жашоодо турмушта көптү билебиз деп ойлойт экенбиз, бирок билгениңен билбегениң көп экен. Абдан көп каталарды кетирип жүрчү экенбиз. Бүгүн көзүбүз ачылды. Ушундай көп нерселерди пайдалуу үйрөттү. Жада калса элементарный кыйыштырууну туура билбейт экенбиз. Ошондо да маани бар экен да. Анан абдан жогорку деңгээлде өттү, жакшы болду, элдин кызыгуусу да жакшы болду. Кызыгуу менен жакшы адистер Нурбек, Бермет, агрономдор жакшы түшүндүрүп бере алышты жогорку класста. Анан бонустары да жакшы болду, элге кызыгуу. Бирден секатор белекке берилди. Бизге абдан керектүү курал болчу бул. Рахмат, ыраазычылык айтабыз жалпы фермерлердин атынан жана жеке өзүмдүн атынан. Анан бул үйдүн ээсине да рахмат айтабыз. Биздин Ак суу органик кооперативдин эң мыкты фермери, Эдил правления мүчөсү
менин оң колум ар дайым колдон буттан алып жүрөт. Бир чети өзүм күйөө балам кайра, сиңдимдин күйөөсү. Ошол анан бу да кызыгуусу абдан жакшы, өзү мамлекеттик кызматта иштейт, бирок органикалык кыймылды жактырып, ушу биз менен көп жылдан бери иштешип келет. Талаасында картошка эгет, анан өзүнүн хранилищасы да бар. Биз картошкаларыбызды киргизебиз. Андан сырткары мына огородун көрдүңөр, малина карагат. Малинасы өзүнчө бар. Ошолорду көбөйтүп, жайылтып, элге ушундай сатыкка коюлууда.